билбесеңиз деле болбой томолону эле 11-12 кантип 20-га барганыңызды, кантип 40-га баргандан кийин биздин подароктарды алганыңызды өзүңүз да билбей каласыз. Кудай буйрса, ошол күндөргө жетиңиз бараткан эже ден соолуктуу болуңуз. Ушу балдарыңыздын жакшынакай чоңойтуп аткан балдардын неберелерин жакшы күндөрүн көрүп, ушул Refresh Life'тын туу чокусуна жетип бүт 150 неме сыкылдарды жаап, байрактарды көтөрүп, анан квартираларды алышыңызга мен чын жүрөктөн таалайм. Саламатсыздарбы? Көрүп атасыздар, бул мындайча айтканда көрсөтмө эмес деп коет, показуха эмес да. Биз ким иштесе, ошол мээнети сөзсүз чыгат да. Анан өзүңүздөр угуп атасыздар, мына телевидениядан чыгып атат, а продукцияда эч кандай сөз жок. Биз мисалы, как мен өзүм да медикмин, медик катары ошо түштүк регионунда биз көптөгөн адамдардын результатын көрдүк да. Мисалы, фибромиомадан медицинада анча мындай неме кыла албайт да. Очень опасный неме да, болезнь да. Мына ушул биздин продукциядан Кочкарадада фибромиомадан результат болду да, жанагы противоопухолевой немебизден сироптончу. Ишибизде Айнура Райымжанова айтып кеткендей, түштүк регионунда командам аябай чоң. Ушул аябай көп рахматтарды алып атабыз. Бизде бир адам продукциябызды ичкен бир адам дагы, ушул бизге кошулган бир адам дагы мен ушумалга келип, бир адамдан мен жалып уга элекмин. Ой, рахмат, ушу бизге жакшы продукция алып келип коюпсуң. Акча албасак да продукцияны алып ичип, ден соолугубузду оңдоп атабыз. Мына ийгиликке жеткен адамдар көп. Мисалы, биздин айылдагы адамдар 2440 сом менен бир айлык продуктубузду алып алдык деп аткан адамдар бар да. Аябай ыраазы болуп, ушу компанияга ыраазы болуп аткан адамдар көп. Ушул мен кичине турмуш шартка байланыштуу бир небере карап калып, бир айдан бери кичине мындай офиске келе албай атам. Кудай буйрса, мен ойлойм, ушул жерде бизге аябай патриот жигиттер кошулуп калыптыр, биз жокто, мынакей жакшы кыздар кошулуп калыптыр. Эми бул бир эле Айнура Райымжановнанын милдети эмес да, бул продукцияны бизге алып келип, бизге шартты түзүп, документ тарабынан баардык, мындайча айтканда, компанияны бизге түптөп, ашты демдеп алдыбызга коюп койду да. Аны кандай кылып жесек, биздин өзүбүздүн колубузда да. Мисалы, биз эми Айнура Райымжановнанын ишеничин актап, ушунча мээнет кылып, ушунча документациялар менен жүгүрүп, мына 1,5 жылдан бери мындайча айтканда компанияны ушунчалык түптөп койду десем болот да. Түптөп фундаментин аябай бекем кылып куруп койду. Эми кирпичтер коюш биздин колубузда турат да. Ошон үчүн кирпичтерди биз аябай бекемдеп куялы. Ушул мен кыргызмын деген адамдарды мен ушул жака чакырам да, сөйдөгөндө. Мен кыргызмын деген адам. Мен Кудай буйрса, мен ушул планым бар. Мен даже на днях Москвага барып келейин деген пландарды кылып атам. Ушул Москвадагы кыргыздар менен мен ушул нерсени көтөрөйүн деп аракет кылып атам. Мен уже план кылып атам. Даже бир жуманын ичинде кетип калышым да мүмкүн. Ошон үчүн бардыгыңыздардан суранат элем, бул өзүбүз үчүн, бул Айнура Райымжановна үчүн эмес. Айнура Райымжановна ушу компанияны түптөп бизге мындайча айтканда рызкын алып келип койду. Ошол рызкыны терип жеш биздин өзүбүздүн колубузда да. Баягы аракет кылсаң берекет дейт. Ким аракет кылса, мындай акчаларын көбүнө алат. Биз 60 миң деп, неделя сайын 60 миң деп, 90 миң деп, 100 миң деп акча алдык. Мисалы, 110 миңди 8 жол алды деген маанини түшүндүрөт. Мен мына 8-чи сыкылды жаптым. 110 миңди 8 жол алды деген маанини түшүндүрөт да булчу. Ошон үчүн бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Бизге ушул компанияны алып келип, ушинтип элдин камын ойлогон ушу патриот кызыбыз, ушу Айнура Райымжановнага чын ден соолук каалайм. Үй бүлөсүндө тынччылык болсун. Дагы ушул кыргыздын желегин желбиретип дүйнө жүзүнө таанытыш бардыгыбыздын милдетибиз деп айтып кетет элем да.